премьер-министрдин жарлыгы менен, буйругу менен ушул иш алып барып атканбыз. Бул Тоң району боюнча жалпы акимчиликте жыйын өткөрүлүп, ушул калдык сактоочу жайларды мыйзамдаштыруу жана ошондой эле мыйзам чегинде кароо боюнча иш алып барганбыз, эскертүүлөрдү бергенбиз. Бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр көрүп тургандай иштер аткарылган эмес. Ушул боюнча ушул атайын рейд уюшулуп, бүгүн рейд жүрүп аткан убагы азыр айыл өкмөтүнө протокол жазылып, мыйзам чегинде штраф салынат. Жана ошондой эле эгер ошол биз койгон убакытта аткарылбаса, прокуратурага өткөзүп берүүгө биз муктажбыз. Жана ошондой эле биздин оюбуз ушул айыл жерлериндеги калдык сактоочу жайлардын баарын мыйзамдаштыруу, жана ошондой эле монун жайылып жаткан салафандарды кыскартуу биздин эң биринчи көйгөйдүү маселе болуп турат. Тем более бул жердин жайгашкан жери көлгө жакын аралыкта экен, өзүңөр көрүп атасыздар. Бул жер депутаттардын чечими менен, айыл өкмөттүн чечими менен ушул атайы ушул мусор төгүүчү жай деп бекитилип берип, ал курчалып, анан ал жер убагы менен дезинфекция жасалып, жана ошондой эле рекультивация жасалып туруш керек. Мындай кароосуз калбаш керек да. Бул жер курортный зона дейбиз, мына бул жердин пляжы деле ушул айылдын асты. Бул жерге туура эмес, мынакей мусордун жатканда эң туура эмес көрүнөт. Айта турган сөзүм ушул тазалыкты сактасак, ушул жалпы өзүбүздүн жашап турган жерибиз болгондон кийин бул бир күндүк күнүмдүк эмеспиз, же бир келип эс алып кетүүчү, эс алуучулар эмеспиз. Ушул жайды жакшы курортный зона болгондон кийин жакшы карасак деп ушу чакырып кетет элем. Ушул кетип бараткан нерсени машинадан мисалы үчүн кетип барат, ыргытып кетип атышат, таштап кетип атышат. Таштанды таштоочу жерлерге турат, мусорный ящиктер турат, ошол жерге таштап жалпы баарыбыз бир иш кылсак оңолот эле деген оюм бар. Ошол